УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Абхаз армян номурлуу машиналардын ээлеринин өкүлдөрү менен жолукту. Буга чейин социалдык тармактарда Абхаз армян номурлуу унаалардын айрым ээлери машиналарды мыйзамдаштыруу процесси боюнча өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдошкон болчу. Сунушталган тиешелүү токтомдо унааларды легалдаштыруу 15 мартта башталып, сентябрдын ортосунда жыйынтыкталары жазылган. Мындай машиналардын ээлери бул убакыт ичинде автоунаасын легалдаштыруу үчүн агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылышы керек болчу. Мыйзамдаштыруунун баасы болсо 100 000 сом деп белгиленген. Бирок жыйындын жүрүшүндө Абхазиядан, Армениядан ташылып келинген автоунаалардын ээлери аталган сумма көп экендигин айтышууда жана арзандатып берүүнү өтүнүшүүдө. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев учурда Абхаз армян номурлуу автоунааларга байланыштуу буга чейин бекитилген токтомго ылайык тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан чаралар көрүлүп жатканын кабарлап, жарандарга түшүнүксүз болуп жаткан айрым маселелер боюнча тийиштүү жетекчилерди сынга алды. Ошондой эле төрага алдыда чет өлкөлүк номурлуу унааларга чыккан токтомго өзгөртүүлөр киргизилээрин маалымдады. Анда бул номурлуу унааларды мыйзамдаштыруунун баасы кыймылдаткыч көлөмү 2 болгон унааларга 50 000 сомго чейин төмөндөтүлдү. Ал эми унаа токтотуучу жайга күнүнө 100 сом эмес 50 сом деп каралды. Тийиштүү лабораториялык текшерүүнүн баасы 2800 сомдон 1000 сомго чейин түшүрүлдү. Ал эми чек ара кызматыны берилүүчү аныктама жокко чыгарылды. Муну менен Кыргызстандын жарандарына жеңилдиктер берилди.